Дени сак эл, дени сак өлкө. Дал ушул максатты көздөгөн Борбор калаада салтка айланып калган Мурас достук мелдеши старт алды. Бул оюнга күйөрмандар келип өз командаларына колдоолорун көрсөтүүдө. Ал эми бул мелдеште жалпы 16 команда катталып, 4 группага бөлүнгөн. Алар келген күйөрмандарга мыкты оюндарды көрсөтүп, көңүлдөрүн көтөрүүдө. Сергек жашоого үндөгөн бул Мурас достук мелдеши өлкө башы Садыр Жапаровдун куттуктоосу менен башталды. Өзүңүздөр билгендей, мына 2 жылдан бери ушу спортту пропагандалоо иштерин жүргүзүп келебиз. Кудай буюрса, жемиштерин көрө баштадык десек болот. Анткени мекемелерде, министрликтердин ичинде кандайдыр бир иш-чаралар болсо, же болбосо ушундай бир майрамдык бир иш-чара уюштурса, сөзсүз ушу футбол, кичи футболду уюштуруп, байге коюп, ушинтип атканын көрүп атабыз. Бул абдан жакшы, анткени бул спортту эле пропагандалоо эмес, бири-бирин ынтымакка чакырып, элди биримдикке чакырган иш-чара десек дагы болот. Мелдештин биринчи оюну президенттин командасы менен журналисттер беттешип, өлкө башчынын командасы жеңишке жетти. Ал эми оюндун чабуулчусу Садыр Жапаров аталды. Ал беттеште 3 гол киргизген. Турнирди көрүүгө келген күйөрмандар спорт комплексине жык толуп, сүйүктүү командаларына колдоолорун көрсөтүп жатышты. Адам баласы эң биринчи дээс болуп калса, баардык нерселер бар болот да, биринчи дээс болуп калса бар болот деген сыяктуу болуп, уюштурганы мага абдан жакты. Эң жакшы өтүп атат, эң жакшы деңгээлде баардык командалар жакшы даярданып келишиптир, баардыгы биринен бири күчтүү. Президент өзү айткандай, күч атасы тааныбайт, күчтүүсү жеңсин. Бүгүнкү оюн мага абдан эле жагып атат. Мен өзүм президенттер командасын колдогону келдим. 16 команда 4 тайпага бөлүнгөн. Алар бири-бири менен оюн өткөрүп, көп упай топтогон 2 команда финалдык оюндарга чыгат. Мелдеш 4-чү ирет өтүп жатканына байланыштуу ар бир оюнчунун даярдыгы мыкты. Көрөтөстөр ар кандай региондогу губернаторлор, министрликтер, айтор бардык тармактардагы журналисттер да бар. Ушундай ойноп, бул бир жагынан оюн болуп, спортту даңазалап, спортту пропаганда кылып кылатсак, бир жагы, экинчи жагы реалдуу түрдө ушундайлардын аркасында, алкагында спорт жагында дагы жеңиштерге жетип атабыз да. Мындай жатканда спортко көңүл өзгөчө бурулуп, спортту биз ушундай чоң мааниге көтөрүп атканыбыз бул жакшы нерсе да. Ар бир турнир сайын командалардын мындай ойноо сапаты жогорулуп атат менин оюмча. Эң негизгиси мындай бир спортивный мындай көтөрүлүш болуп, мындай ажиотаж болуп, хорошем смысле слова дегендей. Президентибизге чоң рахмат, ушундай турнирди уюштуруп, өзү катышып, өзү мындай өрнөк көрсөтүп атканына. Эске салсак, футзал боюнча Мурас достук мелдеши Борбор калаанын Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинде жана Кабаулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда өтүүдө. Финалдык оюндар 9 декабрь күнү башталат. Телегайталиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.